Şükürler olsun altındarım, körarmandarım, uğarmandarım, ушундай bir keçe dağın öte ısık mamileni gördüm. Жаш kızlar, kelinler kucakta uylap kalıştı. Mekenin istedi oşoydu, apakelerin istedi oşoydu. Allah'ıma şükürler olsun. Ушул жака келтирип, жолугуштуруп, мындай бир руханий дүйнөбүзгө азыктарды алдырып койгон Аллахыма шүгүрлөр болсун. Улуу жаратуучу Аллах Таалама кайрылганды билели, сураганды билели. Аллахым ушул мекендештерибиз түркүн себептер менен мана Орус элинде, Орус жеринде жүрүшөт. Түркүн иштерди аркалап жүрүшөт. Ар кандай квартираларда, батирлерде жашашат. Ошондуктан ар бириңер Аллах карап турат, Аллах көрүп турат, Аллах бардыгын билип турат, сезип турат деп Аллахты биринчи орунга коюп, каяка кадам таштасаңар дагы, кайда бассаңар дагы Аллах көрүп турат. Бул кадамым болбойт. Бул мамилем туура эмес. Аллах көрүп турат десеңер, эч качан жаман болбойт. Аллах Таалам өмүрүңөргө, ден соолуктарыңарга, иштеп аткан иштериңерге, окуп аткандардын окууларына, ишкерлер бар экен, алардын дагы иштерин ачкан түркүн ушундай бир сонун ишканаларды ачып, канчалыган адамдарга иш берип иштеп атышыптыр. Аллах Таалам бардыгына жашоолоруна береке берсин, таап тутканына береке берсин. Ушул жакта жүргөндө тынчтык, амандык болсун. Руханий дүйнөлөрүндө тынчтык болсун. Алыста айылдагы тууган уруктары, бала бакыраларына да Аллах Таалам тынчтык берген болсун. Бардыгыңар эмне максатта келгениңерди так билип, бара турган мезгилде айылга барып, анан жаш балдар, кичинекей наристелер болсо ошолорду апалар өздөрү карап, өздөрү багып, эгер күйөөлөрү кандайдыр бир себептер менен айылга кетип калган болсо, же тизмеге кирип же башка болуп, күйөөлөрдүн алдына барып, ошол күйөөлөрдү аркалап, ошолорду сылап сыйпап, ошолор менен жакшы мамиледе болуп жашоону насип кылсын. Мырзалар, аялдарыңар айылда бала чакаңарды, малыңарды карап, чалды кемпирди карап жашап аткан болсо, силерге дагы Аллах Таалам бир мезгил келип, бир өзү мөөнөтү бүтүп, барып кабар алып, анан бир максаттарыңарды аткарып, мүмкүн болсо үй бүлөңөр менен жүрүшүңөрдү Аллах Таалам насип кылсын. Бул жакта жүргөндөр бардыгы туура жолдо жүрсүн. Эч кимди Аллах Таалам мындай бир шайтан азгырбасын. Аллах Таалам туура жолго гана бурган болсун. Напсиңер үстөмдүк кылбасын. Эгер напсиңер үстөмдүк кылып, напсиге карап баса турган болсоңор, анда теге төрт аяктуу жаныбардан төмөн болуп каласыңар. Мен мекендештеримдин андай болушуну каалабайт элем. Балдарды, кыздардын жаман жолго жүрүшүнү каалабайт элем. Ушу бир аман эсен болуп, тапканыңар берекелүү болуп, кези келгенде кайра айылыңарга барып, ал жакта да бир сонун иштерди кылып, үй бүлөңөр менен бекем болуп, ушундай бир ата энелерди жакшы карап, келиндер алтындарым, кайненелерге звондап, чалып сурап койгула. Эне жаным жакшысызбы деп, жакшы жүрөсүзбү? Неберелериңиз кыйнаган жокпу сизди деп, тынымсыз жок дегенде бир 2 аптада бир болбосо апта сайын, жума сайын чалып сурап тургул алтындарым. Карыялар силердин сөзүңөргө муктаж, силердин чалып сураганыңарга муктаж. Ошондуктан ушул маселеде дагы бардыңар силерден суранып кетем. Ушундай бир тапканыңарга береке болуп, бардыңардын таап тутканыңар ажилик умра сапарларына жумшалсын. Мыкты жерлерде эс алууга жумшалсын. Руханий дүйнөнү байытуу үчүн мыкты китептерди окууга жумшалсын. Жана канча перзент берсе Аллах Таалам, ошол перзенттердин максаттарында болуп, сарпайларды кийип, элге ак дасторкон жайып, алардын батасын алууга жумшалган болсун. Тынчтык, амандык болсун, бирөөлөрдүн залакасы тийбесин, башка урууттагы адамдардын сөзү, көзү, ниети, бузуку ойлору эч качан силерге жетпесин.
башка улуттар менен да мыкты мамиледе болуп, жакшы ынтымакчылыкта жашап, сонун күндөрдү өткөрүшүңөрдү Аллах Таалам насип кылсын. Дагы бир жакшы иш-чараларда жолугушуп жүрөлү. Аллах Таалам бардык тилектериңерди кабыл кылсын. Перзент тилегендерге перзент берсин. Ооруп аткандарга Аллах Таалам шафи сыфаты менен шифа берсин. Аллах Таалам бардык максаттарыңарды мустажаб кылсын. Аллахумма солли аля Мухаммад. Аллахумма солли аля Мухаммад. Аллахумма солли аля Мухаммад. Амин. Саллаллаху алейхи ва саллям. Чоң рахмат. Мен дагы неме түз эфирди өчүрөмүн. Көргөн баарыңыздарга да ыраазычылык билдиремин. Атайын убактыңыздар бөлүп, азыр уже 380 адам көрүп атыптыр. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Жакшылык иштерди ушинтип угуп жүрө берели. Аллахым устазам сизге да өмүрүңүзгө береке берсин. Аялдарга ушундай жакшы насааттарыңызды айтып жүрө бериңиз. Кечеге эжелер айткандай, сиз азыркы күндө эң бир керектүү инсансыз биз үчүнчү. Аябай ыраазыбыз. Бүтүндөй Москвадагы эжесиңди апалар баары сизге аябай ыраазы болушту. Анын ичинде мага дагы рахмат айтып, түз эфир кылып турдум да. Сени да таанып калбадыбы? Мурда тиги менин жардамчым эле деп койт элем да. Мына менин жардамчым азыр Москвада. Ушул жерде да жардам берип атат. Алхамдулиллах. Анан 25-inde иншаллах жол тартам. Булар Екатеринбургка учакка салышат. Анан кийин ал жактан Гүлшан Долонбаевалар тосуп алат. Анан 26-сында энелер күнүнө карата бир иш-чаралары бар экен. Ошолорго иншаллах катышамын. Ошол жерде Аллах Таалам билгенче билдирип, сүйлөткөнчө сүйлөп, ал жерде дагы бир жакшы маанай жаратабыз. Руханий дүйнөгө Аллах Таалам азык салат деп ишенип турамын. Мен ал Екатеринбургка эч качан барган эмесмин. Москвада 91-жылы келген экенмин. Жанагы жыл мугалими сынагына катышканда бүткүл союздук сынак болуп, ошондо гостиницага мейманканага жаткан экенмин. Кайсы метро экени эсимде жок. 288 мектепте сабак бердим эле. Кече бир баягы Бермет шофер кызыбыз караса, азыр ал кадет болуп каптыр, кадетский корпус болуп каптыр. Ошол мектеп, ошол жерде сабак бердим эле. Ошондо гостиницага, мейманканага конгон элем. Азыркы бул мейманканалардын айырмасы дагы бар экен. Ошондой бир чоң өзгөрүштөр бар экен. Буюрса эми ошо Екатеринбургка дагы Аллах Таалам насип кылсын. 25-inde учкан атам. Ооба, буюрса. Азыр эми иншаллах саат 1-де Москванын сааты боюнча ушул жерде форумдан устазам менен жолугуша аласыздар. Сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.